1980-жылы Жапонияда дал ушул көчө стили пайда болгон. Бул стилдин жаралышына албетте жаштар түрткү болгон. Ошол кезде жаштар өзүнө ылайыктуу, ыңгайлуу кийимдерди кийүүнү каалашкан, ошондуктан бул стиль келип чыккан. Мына бул образ тынымсыз кыймылда жүргөн айымдарга жана бикештерге ылайык. Дал ушул образ өзүңүздү ишенимдүү алып жүрүүгө өбөлгө түзөт. Жеңил күрмө менен кара футболка, ыңгайлуу джинсы шым. Ал эми бутуңузга кара бут кийим кийсеңиз, көчө стили деп билсеңиз болот. Легкость и непринужденность. Көчө стилде көп адамдар өзүн бош жана ыңгайлуу алып жүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ананда образ түзүүдө каалаган кийимдерин айкалыштырып, жакпаган нерсесин алып салса болот. Аталган стиль Жапонияда, Америкада, Европада абдан популярдуу. Женщина чувствует себя удобно и комфортно в этом стиле. Чтобы создать повседневный образ, можно просто к платью. Кол мурун бул стилди жалаң гана жаштарга арналган деп эсептесе, азыркы тапта жашка чек жок. Көчө стили баарына дал келет. Мына бул образга көңүл бурсаңыздар, кара француз узундугундагы көйнөк жана үстүнө ачык бош пальтону айкалыштырдык. Мындай кийимдер үчүн стилдерди аралаштырууга мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, бул образ менен каалаган бут кийимди кийсеңиз болот. Эң негизгиси өзүңүзгө ыңгайлуу болсо болду. В горошек, платье в горошек сейчас набирает популярность. Көчө стилинде кийинүүнү жактырган дүйнөлүк жылдыздар да жок эмес. Көбүн эсе кийинип жүргөндөрдөн Дженнифер Лопес, Леди Гага, ошондой эле стилдүү айым Виктория Бекхэм жана Ким Кардашьян да бар. Азыркы доор модада тез өзгөрүүлөрдү жана өнүгүүлөрдү талап кылат. Учурда дизайнерлер тиги же бул кийимдерди кийбегиле же кийгиле деп модада мыйзам чыгара албайт. Болгону идеяларын жана өзгөчө кийимдерди сунуштай алышат. Андыктан табитиңизге жараша чыгармачылык менен өзүңүзгө образ жаратып алсаңыз болот. Айзада Нуразилова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.